Birinciden men prezidenttик кызматтамын. Мен негизги азыр региондо жүргөндөр президенттик кызматтагы инсан катары и шайлоочулар менен де талапкер катары жолугуп атам. Ошондуктан мага кичине убакыт азыраак болуп атат ачык айтканда. Бирок өзүмдү абдан ыңгайлуу сезип атам. Себеп дегенде жүзүм жарык. Кай жерге барбайм, мына эл өзү эле элди алдаш кыйын да. Bir topta aldasa olur, bir 5 kişini aldasa olur, bir 15 kişini aldasa olur, bir kaysi bir rayonda bir baldardı başına aylandırıp, ay teginde emez, bulmunda emez deyip aylandırsa, başını aylandırsa aldasa olur. Jalpı Kırgızstan elini aldaş kıyın. Oşonuktan el tarasa da beklerini aytmayın. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү ой бөлүшүү жана Москвадагы Сахарова дегенде биздин мигранттардын жүрөгүн үчүн алган мекеменин жөнүндө болмокчу. Жакында ошо Москвада мен бир таанышымдын баласы келди. Анан ошол жигит менен сүйлөштүм да, сүйлөшкөндөн кийин ушул жерде болуп аткан акмакчылык жөнүндө, ошол адамдын укугун бөскөн, адамдын тагдырын гана балтыр чапкан жагдайларды угуп алып, жүрөгүм ооруп калды да. Анан ошол жигит айтып атат, ошол жердеги жагдайды, ушу жумуштан жаңы эле чыгып келатсам, метродон чыгып келатсам салып кетишти дейт. Ошол жерден эле колума кишени салып, чөнтөгүмдө 40 000 рубльм бар эле дейт, үйүмө салайын деген. Ошону алып коюп, анан Сахарова алып келишти. Сахарова алып келгенден кийин эле баягы алардын мамилесине кыжырым келип, түртүшө кетип, бирөөс жакалашта кеттим дейт. Ошентсем электрошокер менен ушунда берген экен дейт. Эсим ооп калыптыр дейт. Турсам сен бийлик полицейскийге жакалап, аны уруп ийгенсиң деп 5 жыл деп арыз жазып салыптыр дейт. Анан ушул жерден айтып атат дейт, же сен Украинага барам деп кол кой, же болбосо 5 жыл отурасың деп. Унчуккан жокмун дейт. Анан эртеси эртең менен кайра ошол келиптир дейт, жанагы кароолчу келип 250 000 рубль бер, мен сени арызымды алам деп. Анан ошол жердеги болуп аткан, ошол жерге түшкөн балдардын тагдыры жөнүндө айтып атат. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым альбукаккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз төлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул Эмбанк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге 40 000 доллар керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызым басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат 40 000 доллар. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сиздерден жардамыңыздарга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22-де. 2 жаш түшүптүр дейт, аял экөө. Үйүнөн дүкөнгө чыга алган экен дейт. Дүкөнгө чыга калса, ошол жерден салып кетиптир. Ошол жерден келинчеги чыркырап, ыйласа да болбой, 4 жашар бала муктап атат десе да болбой, эмеге алып барыптыр теги. Сахарова алып барып. Ошол жерден келин жинди болуп кете баштады дейт. Тиги жигит жөн эле тиги чача карып кетти дейт. 3 күндүн ичинде, 3 күн кармап. Анан Украинага барууга кол коюп берди. Ошондон кийин дагы 2 күндөн кийин анан баласын алып келди дейт. Ал жерде кичинекей балдар менен, ал жерде боюнда бар келиндер, биздин кыздарыбыз ошол жерде отурат дейт. Эркектер мындай ой дейт. 10-15тен
бир кичинекей камерада жатабыз дейт. Видео камера жерден жылдырбайт дейт. Эч жака телефонго сырт менен байланыш үзүлгөн дейт. Эч жака чала албайсың дейт да, мына ушундай кырдал. Анан дагы бир мисалды айтып атат. Бир жигит дейт, жаңы эле сокурчек болуп, эмеден реанимациядан чыгып келсе, жаңы эле эсине келгенде ошол жерден ошол ойдон салып алып келиптир дейт. Эмесинен шофторунан гана агып атат дейт. Анан мындай ошол жерлердин жасаган үкүмзарлыктар өтө көп дейт. Жанагы деген регистрациясы барларды да алып келишет дейт. Бул жерден жөн эле ал жерде мыйзам деген иштебейт дейт. Анан ошол ары бери чалып атып 180 миң рубль араң таптым дейт да, ошону берип ошол жерден анан кийин чыктым дейт. Чыкканда эле өз жолу менен чыккан жокмун дейт. Ошол жерден 10 баланы алып барып туруп кишен салган бойдон, как будто бир кылмышкер мамиле кылып самолетко салды дейт. Анан самолетко салып атканда ошол түштүктөн бир жигит дейт, ошол кызыры келгенде ошол жерден колун көрсөтүп койду дейт. Аны кайра алып түшүп бир 5 минуттан кийин алып келди дейт. Өңдө алаттан кетти дейт. Бакыш бала siibiптир дейт. Карачы, бул акмактардын, бул зөөкүрлөрдүн кылганын. Анан ушундан мен пайдаланып биздин Садыр Нурбожевичке, биздин президентке, Тамчыбек Ташиевке кайрылар элем да. Ушуга көңүл буруп койсоңор. Жанагы биздин Москвадагы консульстволор, посольстволор менен ушу мен 100% ишенем да, алар билет, бул жөнүндө маалыматтары бар, бирок алар иштебей атат. Ушуга чейин биздин кыз келиндерибиз, биздин жигиттерибиз ошол жерде жатат кордук көрүп. Анан биздин ошо жаткан жакшы турмуштан эмес да, ошол жака кеткен, мамлекеттен бир тиын сурабай, өздөрү ошол жерден кредит алып, өздөрү карыз алып, ошол жака кеткендер биздин жарандарыбыз толтурада. Ошолордун тагдырына балта чабылып атат. Ошолор Украинага мажбурлап жиберип атат, ошол жактан өлүп атышат. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге ушундан кайрылар элем, ушундан ушул жанагы ошол жерден кордук көргөндөр, ушулордун туугандары ошол өздөрүнүн ой пикириңерди жазсаңар, анан ушул видеону көбүрөөк бөлүшсөңөр. Мен ойлойм, ушул биздин бийликке жетип калса, ошо кандайдыр бир жерде бир чара көрүнүп, могу башаламандык, зөөкүрлүк токтойт деген. Сак саламатта болуңуздар. Ушуну дагы мыйзамга киргизесиздер, кандай тартипке саласыздар? Бизди могу кыргыздын тою түгөтө турган болду. Биздин убактыбызды да алып атат. Биздин акчабызды да алып атат. Башка нерсебизди да алып атат. Эми кээ бир жерлерде мынакей туугандардан карап, наркөбектерден калап да үлгү алышыбыз керек экен да. Туугандардына барасыз, төбөсү көккө жеткендики дагы той үйүндө эле болуп атат туугандар. А биздики колубуздан келгени да, келбегени дагы ресторанда 6-7 саат зайын кылып алып, бүткүл дүйнө, азыр эл тажат эле бүттү камчылыктырышат. Баягы эле ыр, баягы эле музыка, баягы эле кайталанган. Мен катуу киришим керек экен да. Анда да катуу киришем, мен киришсем болот. Анан Куда каласа, 10 000.